Салам алейкум. Майрамыңыздар менен. Кыргызда ушул сөз аябай көп айтылат. Анткени кыргыз элинде, мамлекетибизде майрамдар аябай көп. Майрамдоо дегенде эле эмнегедир оюн зоокту, ырдашты, чорлошту, шапар тебишти түшүнөбүз. Бирок майрамдын мааниси такыр башкача. Залкар даанышман инсандардын бири айткан экен: "Мен үчүн майрам бул күнөө кылбай өткөзгөн күн" деп. Ошон үчүн бизди жараткан күнөөдөн сактасын. Күнөө деген ушундай нерсе жүрөктү кыжылат кылат. Күнөө деген ушундай нерсе ызатыңды, аброюңду тебелейт. Күнөө деген ушундай нерсе ортодогу ишенимди, сый-урматты кетирет. Күнөө деген ушундай нерсе акыреттеги азапка себеп болот. Бир адам айтыптыр: "Менин напсим мени күнөөгө түртүп атат. Ошон үчүн күнөө кыла берейин" деп бир залкар алымдардын биринен сураган экен. Адамды кылба десең кылат, кыл десең кылбайт. Адамдын напсисине буйрук аябай оор келет. Ошон үчүн даанышман алым аны күнөө кылба деп айткан эмес экен. Ага айтыптыр: "Макул, күнөө кылсаң кыл, бирок 5 шарт менен. Биринчиси, жараткан көрбөй турган жерге барып күнөө кыл" деген экен. Жараткан көрбөй турганда жер болчу беле десе, жараткандын көзүнчө күнөө кылгандан уялбайсыңбы деген экен. Экинчиси, Кудай жараткан жерден башка жакка барып күнөө кыл деген экен. Кудай жараткан жерден башкада жер барбы, ошондой да болчу беле десе, ушуну билип туруп кантип күнөө кылгандан уялбайсың деген экен. Үчүнчүсү, жараткан берген ырыскыны жебе деген экен. Жараткан ырыскы бербесе, башка кайсыл ырыскыны татам, жейм, ичем, мындай мүмкүн эмес дегенде, ошол жараткан өзү берген ырыскыны жеп туруп, ал тыйган күнөөлөрдөн сактанган колундан келбейби, күнөө кылыштан уялбайсыңбы деген экен. Төртүнчү талабым, төртүнчү шартым: кийин сурак болгондо ушул күнөөнү кылган жокмун деп танып кеткенге көзүң жетсе, күнөө кыла бер деген экен. Ал да мүмкүн эмес, анткени жараткандын алдында эч ким тана албайт. Бешинчиси, эгерде күнөө себеп болуп, тозок өкүм болуп, анан периштелер колуңдан шүйрөп баратканда, колуңду тартып алып качып кеткен күчүң жетсе, анда күнөө кыла бер деген экен. Бул да колумдан келбейт деп айткан экен. Ошондон баштап ал жигит ушунчалык таасирленип, өзүнүн напсисин башкарып, күнөө менен күрөшкөнгө, күнөөгө барбаштыкка өзүн тарбиялаган экен. Айтайын дегеним, азыр өзүбүз билип билбей канча күнөө кылып атабыз. Жараткан өзү кечирсин. Өзгөчө тилибиз менен. Тил деген ушундай нерсе, тилде сөөгү жок, сөз акысыз. Билип билбей канча адамдын акысына кирип атабыз, аркасынан жала сүйлөп атабыз, жалган сүйлөп атабыз, кыйбат кылып атабыз, ушак кылып атабыз. Булардын баардыгы өтө чоң күнөө. Адамды бир сөз тозого жетелеп кетет дейт. Бир жакшы сөз балким бейишке жетелеп кетет. Ошон үчүн тилди сактайлы. Тилден өткөн душман жок. Тил бул напсинин, шайтандын кызматкери. Өзгөчө азыркы интернет заманында, социалдык тармактарда бирибиздин көңүлүбүзчө көрүп атабыз. Бирибиздин аркабыздан сүйлөп атабыз, бирибиздин акыбызга кирип атабыз, бирибиздин ден соолугубузга өтө терс таасирлер тийгизип атабыз. Ошон үчүн ушул Рамазан күндөрү деги эле жашообузда тилди сактаганга үйрөнөлү. Ким эгерде тилин сактаса, анын дени сак болот, анын ыйманы саламат болот, анын ызаты, аброю саламатта болот. Жараткан бизге жар болсун, элибизде ыйман менен ар болсун.